УТРК Чуй каналында жаңылыктар, студияда Нурай Кайратова, саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов Кыргыз Республикасынын 2024-2028 жылдарга санариптик трансформация концепциясынын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын ишке ашырууну координациялоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын 2024-2028 жылдарга санариптик трансформациялоо концепциясы сунушталып, санариптик күн тартибинин актуалдуу маселелери жана көйгөйлөрү талкууланды. 2024-28 жылдарга Кыргыз Республикасынын санариптик трансформация концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планында 200дөн ашык пунктту ишке ашыруу каралган. Анын ичинен 2024 жылга 89 иш-чара пландаштырылган. Планга мамлекеттик башкарууну реформалоо, мамлекеттик маалыматтык системаларды интеграциялоо, санариптик инфраструктураны түзүү, жасалма интеллекти өнүктүрүү, санариптик саламаттыкты сактоо, билим берүү, социалдык төлөмдөрдү санариптештирүү, айыл чарба, экология жана жер казынасын пайдалануу, энергетика, транспорт, мыйзам чыгаруу процесстери, сот системасы, укук коргоо системасы, курулуш индустриясы, кырсыктардын тобокелдигин азайтуу, киберкоопсуздук жана жеке маалыматтарды коргоо боюнча иш-чаралар киргизилген. Жогорку кеңешке бир мандаттуу Баткен, Ош жана Жалал Абад округдарынан шайланып келген 3 депутат Бактияр Калпаев, Бекмурза Эргешев жана Илимбек Кубанычбек уулу 8 майдагы парламент жыйынында ант беришти. Алар үчөө тең парламенттеги мекенчил депутаттык тобуна кошулганын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 апрелдеги бир мандаттуу 3 округда өткөн шайлоонун жыйынтыгынын 7 майда расмий жарыялаган. Боршайком 26 апрелде Ош округу боюнча талапкер болгон Бекмурза Эргешевдин каттоосун жокко чыгаруу чечимин кабыл алган. Эргешев бул боюнча Бишкектин административдик сотуна даттанып, 27 апрелде сот БШКнын чечимин мыйзамсыз деп таап, талапкерлердин шайлоого катышуусуна уруксаат берген. Бул 3 округда тең кайра шайлоо бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орунбасары Райымбек Матраимовдун жакын адамдары делген мурдагы депутаттар Искендер Матраимов, Айбек Осмонов жана Нурлан Ражабалиев депутаттык мандатын тапшыргандан кийин өттү. Ош облусунда Шрек каймана аты менен эл аралык баңгизат тобунун лидери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмыштуу чөйрөдө коңшу мамлекеттер менен баңгизаттарды жеткирүү боюнча эл аралык канал уюштурган Шрек каймана аты менен белгилүү болгон Банги Барон кармалды. Ош шаарынын аймагында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргызстандын жараны кармалып, андан 1 килограмм салмактагы гашиш баңгизаты табылып алынды. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Колдо болгон ыкчам маалыматтарга ылайык, кармалган жаран Ош облусунун негизги банги өндүрүүчүлөрүнүн бири болуп саналат. Банги агымынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөйт. Кылмыштуу иштерин болсо уюшкан кылмыштуу топтордун лидерлеринин колдоосу астында жүргүзүп келген. Жогоруда аталган жарандын кылмыштуу иш-аракеттеринен жабыр тарткан болдар болсо, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине 0312 66 04 75 0312 62 65 04 байланыш номерлери аркылуу кайрылыңыз. Бишкекте бүгүн саат 11:20 чамасында Чуй проспекти менен Тыныстанов көчөсүнүн кесилишинде тез жардам кызматынын унаасы менен Toyota үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Алдын ала маалыматтарга ылайык, кырсыктын кесепетинен эч ким жабыркаган жок. Жол кырсыгынын кесепетинен материалдык чыгым келтирилген. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. 9 майда өчпөс полк жүрүшү өтпөйт. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Мындай чечим коомдук коопсуздукка болгон коркунучтардын алдын алуу максатында кабыл алынган. Уюштуруучулар кыргызстандыктарды коопсуздук чараларын түшүнүү менен кабыл алууга чакырат. Жеңиштин 79 жылдыгын белгилөөдө өчпөс полк жүрүшү өтпөйт. Мындай чечим жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында түрдүү кырсыктарды болтурбоого багытталган коопсуздук чарасы. Бул күнү коомдук коопсуздук жана тартип тиешелүү деңгээлде камсыздалып, тартип сакчылары күчөтүлгөн режимде иш алып барат. Акыркы бир нече жылдан бери шарт болуп өткөрүлүп келаткан өчпөс полктун дагы жүрүшү жыл сайын өтүп келчү болчу. Быйылкы жылы болсо ошол жарандардын коопсуздугун жана иш-чаралардын жалпы коопсуздугун камсыздоо максатында ошол алдын ала алынган маалыматтарга ылайык жана талдоолордун негизинде ошол айрым массалык иш-чаралардын
өткөрүлүшүнө бир аз ошо чектөөлөр киргизүүгө мажбур болдук. Мен ошо жарандарды ошол өлбөс полктун катышуучуларынан ошол түшүнүү менен кабыл алууну суранып кетет элем. Деген менен эрежелерди эске алып жүрүшкө чыгууну каалаган жарандарга тыюу салынбайт. Тарыхтагы аталардын эрдиги унутта калбашы керек. Андыктан жерлерде жеңиш күнүнө арналган башка иш-чаралар адаттагыдай эле өтөөрүн билдирет уюштуруучулар. Биринчи иретинде ошондо 500 киши чогулганбыз. Биринчи построение кылып айтканбыз. Ошондо биринчи дегенде бул 500 киши абдан көп деп биз өзүбүздүн мындай эмес болчу да. Анан эмдиги жылы уже шествие болгондо 13 000 болду, и ошентип эле кете берди. Төрөгөз генерал-полковник Чотбаев деген бар. Ал мына бүгүн 2 команда алып Беловодскийге, анан Шопоков шаарына кетишти. Жана чырактарды Вечный огоньдун чырагын алып алып, ошол жака сүрөттөрдү көтөрүп алып, көчүңкү автопроектте барган жерден сүрөттөрдү коюп аттык да. Ар бир ошол жакта жашоочулар сүрөттөрү менен чыгып атты. Бул өчпөс полк болбой эле мындай уже токтото албайсың го, муну өчүрө албайсың. Атайын муну бирдеме кылгыла же чыккыла деген сөз жок экен да. 9 майды белгилөөнүн алкагында республиканын бардык аймактарында иш-чаралар белгиленет. Ал эми Борбор калаада өчпөс отко гүл коюу менен митинг реквием өткөрүлүп, Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында, Чолпонбай Төлөбердиев атындагы жана Панфилов атындагы Сейил бактарында концерттик программалар уюштурулат. Айдай Ташыбекова, Жумабай Сманалиев, УТРК Чүй. 9 май улуу жеңиш майрамын отурлай жерлерде салтанаттуу иш-чаралар орун алууда. Тактап айтсак, Бишкек шаарындагы мектептердин бири приоритет билим уясында да аталган иш-чара болуп өттү. Окуучулар тарабынан даярдалган концерттик программа менен башталып, келген коноктордун сөзү менен уланды. Өсүп келе жаткан муундун ата-бабасын басып өткөн жолун билүүсү негизги маселе. Бүгүнкү уюштурулган иш-чарада дал ушул максатты көздөйт. Окуучулардын интеллектуалдык ой жүгүртүүсүн өстүрүү жана патриоттук сезимин күчөтүү максатында мектеп жетекчилиги Кыргызстан моряктар биримдигинин мүчөлөрү менен жолугушуу уюштурган. Бүгүн биз 9 майга карата моряктарды тосуп алдык. Биздин балдарыбыз программа даярдап, моряк бул кесип жөнүндө көп нерсе билишти. Аябай сүйүнүшүп, келечекте биз да моряк болобуз деп балдарыбыз айтып атышат. Келген конокторго биз атайын программа дайындадык. Балдарыбыз ыр, бий дайындашты. Ошолордун бардыгын көрсөтүп, биздин конокторго жагат деп ишенебиз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча Кыргызстан моряктар биримдигинде 200дөн ашык мүчө бар. Майрамдарды утурлай биримдиктин мүчөлөрү жогорку окуу жайдын студенттери жана мектеп окуучулары менен жолугушууларды өткөрүп келишет. Азыркы убакта моряктар баарыбыз биригип, жаш муундарга өзүбүздүн басып өткөн тарыхыбызды, жолубузду, ошондой эле согушта болгон ата-энелерибиздин тарыхтарын айтып, жаш муундарга, болочок улан кыздарга ушундай агитация жүргүзүп жүрөбүз. Жерибизде дайыма тынчтык болсун, аманчылык болсун, балдарыбыз бактылуу өссүн деп. Ошону менен бирге форма кийип көрүнгөнүбүздүн себеби болочок Кыргызстанды коргоо аскерине бара турган жаш уландарга өздөрүнүн формасын кийген кезде элин, жерин урмат сый менен коргоого үгүттөйбүз. Быйыл улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 79 жылдыгы. Аталган датаны утурлай мындай иш-чаралар байма-бай өткөрүлмөкчү. Нурзадат Налгызы, Шаршембай Акынбеков, Самагат Кайырбеков, УТРК Чүй. Сары Өзөн Чүйдүн элинин көбү мал чарбачылыгы менен алектенишет. Маселен, акыркы 20-30 жылдан бери уйсап, сүт өткөрүп тиричилик кылган элеттиктер бүгүнкү күндө сүттүн баасынын төмөндүгүнө нааразы болушууда. Мындан улам президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары саанчылар, сүт алып сатарлар менен жолугушуп, алардын көйгөйүн укту. Кененирээк кийинки материалда. Мындай мен силерди деле бул завод күнөөлүү же бул сүт алчу күнөөлүү дебейм. Сүттү алып иштеп аткан балдарды эле түшүнүп атабыз. Аларды да текшериш. Аларды бирок Мореки апалар айткандай заводдо отурган мафиянын баары жанагы эмеде, жирностьта.
ошол жерлерди текшерили да. Бул жолу Кемин Аламүдүн Чүй, Токмок жана Сокулуктагы уй багып сүт саткан элдер келишип өздөрүнүн арыз муңун айтышты. Айтымдарында сүттүн литри учурда 27 сомдон болуп, жем чөптү актабай калып жатканын айтышууда. Мындан тышкары ар бир айылда ортомчу сүт алып сатарлар каалаган бааны коюп, элди кыжалат кылып жатышкан. Мал багабыз 200 аймын. Сүтүбүз ушундай арзан болуп атат, канча жылдан бери, 20 жылдан бери келатабыз ушу сүт көйгөйү, элдин маселесин, карапайым элдин маселесин чуркап. Анан эми ушу айылда 80% балдар эл жалаң ушу сүт менен оокат кылат. Анан сүтүбүз актабай атат. Баягы заводдор өздөрүнүн затратасын айтат экен. Сүт алган балдар өздөрүнүн затратасын айтат экен. Биз болсо уюбуздун затратабызды ким санайт биздикин? Азыр баардык жагы тең кымбат болду. Кезүү деген жок, жайыт деген жок бизде. Эптеп-септеп аркандап уйларыбызды ушинтип багабыз азыр. Сүттүн баасы кышында 34-35 сомго жеткен, бирок жаз аяктары менен бааны кескин төмөндө түшкөн. Фермерлердин айтымында кышында жеген жем чөптүн өлчөмүн азыркы мезгилде деле берип жатышкан. Мындан улам элетели сүттүн баасын 40 сомдон кем кылбашын талап кылышууда. Дыйкандар сүттү өндүрүп, мисалы үчүн мамлекетибиздин биздин базарды, дүкөндөрдү сүт менен толтуруп, эт менен толтуруп аткан дыйкандар, бирок ошол жөнөкөй дыйкандардын ошо эмгек акысы мындай желип атат да, айтканда, тактап айтканда ушул сүткө болгон баа. Жазында ушуну сүт ченебегенде сүттүн баасын түшүрүп жиберип атышат, жанагы сүт завод ортомчулдар. Шөп тоют кымбат. Малды кармоо кыйын болуп калды. Биз малдын эле башын кармап турабыз, ачык айткандачы. А биздин эмгегибизчи? Ошол маселе. Анан мен ошо сунуштап, бул жерден сунуштап атам. Бизде Токмокто Совет Союздан калган сүт завод бар. Ошол экини кайра ордуна коюп, көз карандысыз лаборатория куруп берсин, баары ачык болсун, прозрачный болсун да. Биз ушуну талап кылып келип атабыз. Анан анда морики сүт заводдорун мамлекет жөнгө салсын да. Себеби дегенде элдин аябай кыжыры жаман, ачык айтканда. Чүй облусундагы сүт азыктарын кайра иштетүүчү компанияларга ортомчу алып сатарлар алып келип берет. Ортомчулардын айтымында элдерден 27 сомдон алганы менен сүттү иштетүүчү компания сүттүн майлуулугуна жараша 33-34, кээде 31-30 сомдон алышат. Бул учурда ортомчу алып сатарлар күйүүчү майын алып салганда 1-2 сомдон пайда көрөрүн билдиришти. Анан азыр завод талап коюп атат, сапатына катуу карап атат. Жаңы тууган уйлардан жирнес болбойт, сүтү көп болот, бирок жирнес аз болот. Анан базисный жир деген түшүнүк бар. Ошо 3-6 болсо завод бизге 35тен берет. Азыркы күнү 2-9тан баштап 3-3кө чейин жир болуп атат. Ошондо ар бир базисный жирдан бир десятка түшкөн сайын 1 сомул киле берет сүт. Мына кече күнү накладный алып келип, Кеминдик бир киши көргөздү. 84 километр басып келет. 6000ге күнүгө солярка куят, холодильниги бар, иштетет, жумушчулары бар. Ошондо мага эчтеке калбай атат да, 29тан айланып атат сүтү. Анан бири-бирибиз түшүнүшүбүз керек. 1 ай, 2 айдан кийин чөп катыганда жирнес болот, ошондо көтөрүп берсек болот. А сиз канча сомдон аласыз азыр тургундар? 27тен алабыз. А канча сомдон сатасыз? 35тен. Жир менен. Эң өйдө жырды айтып атпайбы, 3-3 болуп атат. Ошондо 3 сом кеткенде 32ден эң кымбат болсо. Айрым тургундар облустагы сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын лабораториясы сүттүн майлуулугун азайтып чыгаргандыктан сүттөр арзан өтүп жатканын айтып нааразы болушууда. Биз өкмөттөн суранып кетет элек да, чын жүрөктөн мынакей. Эң биринчи бизгечи лаборатория куруп берсин деп атабыз. Элет элдин көйгөйүн уккан облус жетекчилиги көйгөйдүн чечилиши үчүн бардык аракетти көрөрүн айтышты. Бул көйгөйдү тиешелүү тармакка жеткирип, биргеликте бир тыянак чыгарышарын белгилеп өтүштү. Негизи 3 облуста, Чүй облусунда, Үскөл облусунда, анан Талас облусунда сүт маселеси аябай орчундуу маселе болуп калды. Анткени сүттүн баасы белгисиз себептерге тиешелүү сүттүн баасы төмөндөп кеткен. Бул боюнча азыркы убакта бизде бир чоң жыйын болду.
чогулуш болду. Ошол чогулуштун чечиминин негизинде биз область аймагында сүт өндүрүүчү, сүт өткөрүүчү дыйкан менен, сүт өндүрүүчү ишкер менен, андан тышкары ошол сүттү кабыл алуучу адамдар менен чогуу биргеликте мындай айтканда рабочий группа деп коет орусча, иш тобу түздүк. Иш тобунун негизинде штаб түзүлөт. Ошо штабтын чечиминин негизинде биз сунуштарды элдин көйгөйүнүн баарын уктук, элдин берген сунуштарынын баарын эске алдык. Ошол сунуштардын негизинде деген биз азыр иш алып барабыз. Бүгүнкү чогулушта облустагы ири сүттү кайра иштетүүчү компаниялардын айрымдары келишти. Бул боюнча комментарий алалы десек, келген элдин сүттөрү аларга карабагандыктан интервью берүүдөн баш тартышты. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй облусу. Чүй облусундагы акыркы 2 жылда сугат суу тартыштыгы орун алып, 10 миңдеген жерлерден түшүмдүүлүк азайган. Быйыл сугат мезгилине алдын ала даярдык көрүү максатында каналдарды тазалоо жана суу сактагычтарды реконструкциялоо сыяктуу профилактикалык иштер жүргүзүлдү. Эми сугат мезгили ийгиликтүү башталды. Мындан тышкары жазгы жумуштардын алкагында 41 миң гектар жер иштетилди. Сокулук районунда сугат сезону башталды. Аймактагы сугат жерлеринин жалпы аянты 54 миң гектарды түзөт. Ички чарбалык каналдардын узундугу 1135 чакырымга, чарбалар аралык 255 чакырымга жетет. Ошо меш хозяйство сетин быйыл 2024кө койгон планыбызды 9 километр каналды механический кылдык. Немени БСР Чаткөлдү тазалап атабыз, 70%ке бүтүрдүк. Токбай каналын койгонбуз, лотоктор түшүп атат. Азыр 23 лотокторун быйыл 24-жылы узарттырып атабыз. Быйылкы жылга титулга деген 20 миллион каралган. Жазында 41 миң гектар жер иштетилди. 28 миң гектарга буудай, арпа сыяктуу дан эгиндери себилген. Бул сезондо өткөн жылы малдын тоютуна болгон суроо талаптын жогору болушунан улам бейдей жана арпа өстүрүүгө басым жасалды. Мындан тышкары мамлекет үрөн сатып алууга дотация түрүндө колдоо көрсөтөт. Эми быйылкы жылы жазгы талаачылыкка мамлекет тараптан өзгөчө кредит ФСК 12 берилип атат жалпы дыйкандарга. Күйүүчү майлоочу майларды арзандатып 65 сомдон бердик. Арпаны болсо 25 сом, 24 сомдон, буудайда 23-24 сомдон арзандатып бердик үрөөнү. Бул биринчи репродукция, экинчи репродукция үрөндөр. Фермерлердин биргелешкен аракети жана мамлекеттин колдоосу Сокулук районунда айыл чарбасын өнүктүрүүгө өбөлгө түзүп, аны агро өнөр жай тармагынын маанилүү борборуна айландырып, аймактын экономикалык туруктуулугун камсыз кылмакчы. Айдай Ташыбекова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Ош облусунун Араван районундагы дыйкандар жазгы тала иштерине жылдан ноябрь айынан баштап даярдык көрүшөт. Алгач күнөсканаларга өсүмдүктөрдүн уругун сеп, көчөтүн өстүрүшөт. Андан соң жыл жаңырары менен жер табына келгенде көчөттүн түрлөрүн эгишет. Жыл аягына чейин аравандыктар 3 жолу түшүм алышат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз баяндайт. Бир жума 10 күн ичинде даяр болот, сатыкка чыгарабыз. Махамадали Кошматов Араван районунун Тепе Коргон айыл аймагынын тургуну. Бала чагынан тарта дыйканчылык менен алектенгендиктен айыл чарбаны механизациялоо адистигин бүтүргөн. Мамлекеттик кызматтарда эмгектенип пенсияга чыккандыктан кайрадан дыйканчылыкты жанданткан. Бул мыналар капустанын ошо Магнус деген сорту 12500 дана урук алынган. Өзүбүздүн үйдүн ичинде теплицада өстүрүп чыгарганмын. 10 февралда эгилген бу жерге. Ошол агротехникасы менен өстүрдүк. 1-2-3 күн бир жуманын ичинде сатка чыгарабыз. Жетил бол калды. Капсалар баардыгы. Кошматовдун учурда 3 гектар жери бар. Жыл жаңырары менен күнөсканасына көчөт отургузган. Даярдалган соң февраль айында эгин таласына картошко, пияз, сарымсак керемеккен. Дыйканчылыкка кызыгуусу артып, Араван районунда алгачкылардан болуп картошкөнүн жаңы 4 сортун эккен. Картошканын 4 сортун эктим. Мына Санибел деген сорт, Корина деген экөтен Германия сорту, Европлан компаниясынын. Андан кийин мына актриса менен мына Ранноми деген Голландия сорттары. Тажрыйба иретинде эктик. Эгер быйыл түшүмү жакшы бере турган болсо, район боюнча, айыл өкмөт боюнча жайылтабыз деген үмүт бар.
Араван районунда 18.921 гектар айдоо аянты бар. Ага жүгөрү, пахта, помидор жана башка жемиштер эгилген. Азыркы тапта алгачкы түшүмдү жыйноо иштерине даярдык көрүлүп жатканы айтылды. Басай капустасы менен белокочанный капустасы пышты. Алдын ала уже сатышты баштады. Ички жана тышкы экспортко чыгып атат. Андан кийинки күзгү чесногубуз, күзгү пиязыбыз пышты азыркы убакта. Алар да сатыкка даяр. Алдын ала биз мындайча айтканда дыйкандар айтканда лук перо деп коебуз. Чесноктун лук перосу менен пияздын лук перосун сатылууда. Айыл чарба азыктарын биринчилерден болуп бышыргандан Аравандан сыртка эң чоң өлчөмдө же 600 тонна капуста, 300 тоннадан сарымсак экспортталат. Аймакта жылына 20 000 тоннадай дан эгини жыйналат. Нурай Кайратова, Зарина Рахменбердиева, Нурдөөлөт Сантаев, УТРК, Ош облусу. Кыргызстанда 8 майга карата 63144 бала электрондук түрдө 1-класска катталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Эли министрлигинин санариптик трансформация бөлүмүнөн билдиришти. Анын ичинен облустар жана шаарлар боюнча Ош облусу 12526, Жалал Абад облусу 12353, Чүй облусу 9519, Баткен облусу 7529, Ысык Көл облусу 5794, Нарын облусу 3848, Талас облусу 3393, Бишкек шаары 6238, Ош шаары 1944. Белгилей кетсек, балдарды мамлекеттик жана муниципалдык мектептердин 1-классына электрондук каттоонун 2 этабы 8 апрелде башталган. 5 май күнү Милан-Фан айылында Конституция күнүнө карата кыргыз маданиятынын күнү аттуу иш-чара өткөрүлдү. Иш-чараны Милан-Фан айылындагы кыргыз тили курсунун негиздөөчүсү Анвар Яхизов жана курстун окутуучусу Бегимай Калманбетова уюштурган. Иш-чара бир нече этаптан турду. Эртең менен курмандык чалуу аземи болуп, ага имам, аксакалдар жана айыл эл келген. Экинчи этапта майрамдык концерт болуп, ага кыргыз тил курсунун бардык окуучулары жана студенттер катышты. Тунган балдары кыргыз тилинде көркөм окуп, оонду ырларды ырдашты. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун 1-мугалим чыгармасына оценка коюлуп, кыргыздын улуттук бии тартууланды. Бул жерде өз туугандарым окутпай жаса, бул жежимге эмне кереги бар окунун. Бул жети болгонуна күнөлүү эмес. Закон бар, законго баш ишиңиз керек. Сен мага айтып кыйын боло бербе. Биз кыргыз маданият күнү өткөрөбүз. Биздин балдар менен чогуу. Биздин Милан-Фан айылында кыргыз курстарды биз ачылды. Курстарда көп балдар окушат. Бүгүн биздин балдар менен концерт өткөрөбүз. Эртең менен биз түлөө кылды, кой сойду, анан концерт берди ата-энелерге, конокторго. Иш-чаранын негизги максаты дунгандардын арасында кыргыз тилин жана кыргыз маданиятын жайылтуу. Ошондой эле айыл тургундардын арасында достук мамилени чыңдоо болуп саналат. Бүгүн биздин ата-энелер балдар менен чогуу ойнушту. Бул аябай ынтымактуу, аябай кызыктуу болду. Кандай оюн болду бүгүн? Бүгүн жолук таштамай болду, ак терек, көк терек, беш таш, чүкө, аркан тартыш, таяк тартыш, ушундай кыргыздын улуттук оюндар бар. Биздин балдар көрсөтүштү. Ушул оюндар дагы бир аябай кызыктуу оюн болду бүгүн. Бул кыз кумай. Майрамдык концерттин соңунда катышуучулар чүкө, жолук таштамай, ак терек, көк терек, беш таш, чака чапмай жана башка кыргыз улуттук оюндарын көрсөтүштү. Ал эми эң кызыктуу оюн кыз кумай болду. Ошол эле учурда демонстрациялык жыйын өтүп, бир нече боз үй тигилди. Нурзада Тынаалы кызы Айдай Ташырбекова, Улукбек Азизбеков, УТРК Чүй. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, ушул жана башка жаңылыктарды УТРК Чүй каналынын социалдык баракчаларынан кенен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.